Бұл меники открытый қалды деп атпайсызбы? Меники комитеттен өтті. Мен предложением. Ар бир 4-чі айым дегенде. Мен действительно сыйлайым аял затын. Даже Чолпон атадағы келіншегім чалып атат, не болып атасың деп. Бирок, егерде ар бир экинчини, сиз айткандай, ар бир экинчини аял заты кылсак, анда парламент болбойлу, кыз бурак ансамбль болуп калат да бияк. Ошон үчүн мен мурдагыдай эле дагы неме кылып туруп 4-чү деп сунуш кылдым. Менин сунушум комитеттен өттү. Карасаңыздар. Ар бир экинчи эмес, ар бир 3-чүгө биз күрөшүп атабыз да. Процедурный 6-чы микрофон. Талант Турдумаматович, эгерде көбүрөөк айымдар келсе, анда парламент кыз бурак эмес, натыйжалуу парламент болот. Анткени тилекке каршы биздин көз карандысыбыздын алгандан бери, ушул биздин эгемендүүлүгүбүздү жалаң эркек президенттер болуп атат. Бир какой-то жакшылыкка келдикпи? Эмне болдук? Ынтымакка келе албай атабыз, урматтуу эркектер. Анан бир нерсени айтат элем. Мен сиздерди аябай сыйлайм. Бирок ошол эле учурда биякты да комедияга айлантпаңыз. Анткени экөөбүз коллега болуп иштеп атабыз. Мен кыздар бул жерде ырдаган жери жок. Жалаң эле аялдардын, балдардын социалдык маселелерди көтөргөн иштер менен иштеп жүрөбүз. Анан 5 жылдын ичинде көптөгөн маселелер чечилди. Биздин чоңдогон мыйзамдар жазылып, көптөгөн мисалы гемодиализ менен ооруган пациенттерди ар кандай ошол зордук зомбулукка каршы иштеп жүрүп, ушундай чоңдогон мыйзамдарды жазып, сизди түшүнөм. Бир какой-то обидаңыз бар болот атат окшойт. Бирок эч качан эч кимди мынтип айтпаңыз, чоң сураныч. Биз бул жерге ырдаганы келген жокпуз. Биз бул жерде иштеп атабыз. Чын дилибизден элибиз үчүн, жерибиз үчүн иштеп жүрөбүз күн сайын. 5-чи микрофон. Рахмат төрага. Конституция боюнча аял эркек тең укуктуу. Даже аял заттын укугу өтө көп. Ошондуктан биздин аял жолдоштор парламенттегидей арман кыла турганда эч нерсе жок. Кааласа 35 менен бара берсин, 36 менен. Анткени өздөрүн көрсөтүштү, жакшы иштешти, бардык жагынан буларды 35 менен барса кыргыз эли колдоп кетет. Мындан тышкары арасында жаштар бар, бөлөк дагы этностор бар, аларга дагы орун керек. Анан жалаң аял деп неме кылбайлы, ошону эске алып койгула. 6-чы микрофон. Талант Турдумаматович, я вот не хочу, может быть, в процентном соотношении сказала не очень понятно, да? Хочу сказать, что если мы говорим о 90% депутатов, которые проходят в парламент, при проекте, который предложил президент, и так всего пройдут 19 женщин. Из 90 депутатов будет 19 женщин. При предложении, которое мой коллега сделал, женщин пройдут всего 13 максимум человек. И я хочу напомнить также регламент и законы. Если инициатор, то есть Центральная избирательная комиссия, которой поручено председателю быть докладчиком, и проект президента, они как инициаторы вправе принять предложение или не вправе принять предложение, это тоже есть. И если такие спорные вопросы, я просто бы попросила данный вопрос поставить отдельно на голосование, потому что это очень серьезно. Мы говорим или каждая третья женщина, или каждая четвертая. Хочу напомнить, что еще раз напоминаю, если каждая третья женщина, пройдет всего 19 женщин, всего 19. Если каждая четвертая, то пройдет 13. Все, спасибо. Рахмат, урматтуу коллегалар, сунуш келип чыгып атат, иштөө убактысы да аяктап баратат. Доошко өтпөйлүү дегенчи. Анан ошол доош берүүнүн астында бир аз тактоо жүрүп, анткени ошол азыркы талкуулап атпайбызбы? Ошондо дагы ачык сүйлөшүп, анан сунуш чыгып атат. Ошо сунуштарды эске алуу менен чечим кабыл алыш керек да, дагы убакыт талап кылынат.
Анан биз 6-cı mikrofon. Квота боюнча ачык эле сөз болуп атат. Биз квотаны ушул көбүрөөк бериңиз мүмкүнчүлүк деп айтып атабыз. Анткени мурунку даже 30%га жетпейт. Эгерде азыркыда ар бир 4-чү аял болсо 15% эле болуп калат аялдар. Эгерде ар бир 3-чү болуп калса тизмеде ошондо 20%ке араң жетебиз. Бирок 30% боюнча эч кандай сөз жок болуп атат бүгүнкү күндө. Ошол үчүн бир эле мүмкүнчүлүк бериңиздер, 15-тин ордуна 20-ны алып келели. Ошондо туура болот. 30% тилекке каршы болбой калып атат. Нуржан Кармабековна, сизге суроо болуп атат да. Кечиресиздер, ушуну тактап коесуздарбы? Эгерде получается 90 кишинин ар бир 4-чүсү 90-дун ичинен болгону 15% болуп калат экен. Ар бир тизмеде 3-чүсү аял болсо, ошондо 15-20% болуп калат экен. Бирок 30%га эч кандай мындай жетпейбиз да. Анан мыйзамда 30% да жазылып атат. Ушуну тактап коесузбу тактоо иретинде? Кандай болот, кандай чечилет, мандаттар кандай распределение болот? Депутаттын ичинен 36-сы бир мандаттуу округдарда, ал жерде эч кандай квота жок. Анан 54 депутат пропорционалдык тутум менен шайланганда, ошол жерде талапкерлердин тизмесине талап болуп атат. 70%дан, азыркы эле колдонулуп аткан жана норма бар го, 70%дан көп эмес бир жыныстагы талапкер болуш керек тизмеде деп. Бирок анын жана тизмедеги ирети ар бир 2 позициядан көп болбош керек деп турат да. Демек, ар бир 3-чүсү аял болуш керек деп. Биздин сунуш ошол болчу. Азыркы редакцияда ар бир 4-чү аял. Анан бирок жанагы бир мандаттык округдарда аялдар үчүн кыйыныраак болот деп, ошол көбүрөөк мүмкүнчүлүк берүү үчүн жабык тизме боюнча сунушталган редакцияда ошол 30%дан кем эмес, 70%дан көп эмес бир жыныстагы талапкерлер болуш керек деген. Мен дароо эле айтып коеюн. Албетте 90% үчүн Гүлсат Кадыровна туура айтып атат, ал 90 депутаттын ичинен ошол 30% квотаны камсыздабайт, кепилдик бербейт. Бирок мындай кичинен балансыраак болот да. Ошол үчүн ушул балансты сактап калыш үчүн, жок дегенде 20% сактап калыш үчүн менде чоң сураныч, урматтуу кесиптештерим, ушуну колдоп коюңуздар. Анткени мажоритардык система боюнча бир да аял келбейт. Аны өзүңүздөр билесиздер, баарыңыздар билесиздер. Келбейт. Опыт бар биздин өлкөбүздө тилекке каршы келбейт аялдар. Дош берүү жолу менен чечели. Рахмат. Суроонун мааниси түшүнүктүү болду. Урматтуу коллегалар, аппарат депутаттарды айтыңыздар, келишсин. Чакырыңыздар. Анан дош берүүгө өтпөйлү, талкуулайлы. 4-чү микрофон. Üçüncü mikrofon. Урматтуу төрага, убакытты узартканы кворум болбосо керек. Добуш берип коелубуз, эме добуш берип. Андан кийин талкууну кайра узарталы, уланталы. Сунуш. 5-ci mikrofon. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, биз гендер деген түшүнүктү аял дегенге которуп алдык да өзүбүз элечи. Урматтуу айымдар, партия түзүп 3 аял 4-чү эркек кылып киргизип тизмеге койгула. Бул дагы болот. Мыйзам ошо да биз гендерни саясат дегендин баарын аял деп алдык да өзүбүз элечи. Аял болсун, аял жок, бул андай эмес да. Биз атайын айтабыз, партияда 3 аял 4-чү эркек болсо болот. Ошондуктан муну андай түшүнбөй эле биз азыркы сунуш берген сунуш боюнча добуш берүүгө өтсөк. Рахмат. Рахмат. Добушка коем азыр. 6-cı mikrofon. Урматтуу мырзалар, биз бул жерден айымдар мындай бийликке жулунуп аткандай, умтулуп аткандай бир картинага туш болуп калдык окшойт. Кеп анда эмес, кеп деген бул айымдардын баягы мамлекеттик структуралардын ортосундагы натыйжалуулугун иштегенинде бир натыйжага жетишкенин бул эл аралык тажрыйба көрсөтүп атат. Мен кыскача айтып өтсөм, мына Бириккен Улуттар Уюмунун 193 өлкөсүндө, мүчө өлкөсүнүн 120 өлкөсүндө квота
сакталган. Өзүңүздөр билесиздер, 2005-2006 жылдары Жогорку Кеңеште бир да айым депутат болгон эмес, мен өзүм да аппаратта иштейт элем. 2007 жылы 25%, 25,6, 2010 жылы эң көп аял заты депутат болгон 28 аял, 23,24%. 2016 жылдан баштап төмөндөө башталган 15,8%. Бул жерде бийликке жулунуу, умтулуу маселеси эмес, маселе бул өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан социалдык көйгөйлөрдөн башыбыз чыкпай келген өлкө. Бул жерде ошол социалдык көйгөйлөргө айымдардын көбүрөөк аралашканы, көбүрөөк мындай өздөрүнүн колун сунганы маселе болуп атат. Ошону туура түшүнүп, биздин өзүнчө добушка койсоңуз, колдоп бериңиздерди өтүнөт элек. Рахмат. Мен жана процедуралык маселе сурап аттым эле, ушул ар бир үчүнчү деген жана 30% сакталышы керек да, негизи ошону өзүнчө добушка коюшубуз керек. Ушул буга чейинки бардык айымдар менен мен макулмун. Азыр 4-чү микрофон процедуралык маселе. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Таа турмабачы. Азыр мынау мыйзам боюнча, конституциялык мыйзам бүгүн коомчулук күтүп атат. Шуну баягы кыскартпастан аягына чейин суроолорду берип алайлычы, жазылгандарчы. Бул жерде бош айком турат, өкмөттүн өкүлдөрү турат комбиндин. Аягына чейин берип алайлычы суранычы. Экинчиси, бүгүн биз Кыргызстан баарыбызды карап турат. Биз канчанчадан кийин ким болуш керек деп мандаттарды бөлүштүргөнүбүз туура эмес. Биз өзүбүзгө баа беришке, үйрөнгөнгө убакыт келди. Ушул жерде отургандарыбыздын 95%-ин бүгүн көргүсү келбеген катмардагы бар, коомчулуктачы. Ошон үчүн азыр ким кайра күздө депутат болуп келет, биринчи Кудайдын иши. Экинчиден элге барып көбүрөөк кызмат кылышыбыз керек деп ойлойм. Мына азыр партиянын ичине кирип бекинип алып туруп 5 жолу келишти эле, мына азыр мыйзам кабыл алып атабыз. Партиянын ичине бекинип киргендерге фамилиясына бере турган кылып. Мына ушул эми туура элдин баасы бере турганга келип жеттик. Анан көрө ошол мыйзамдарга көбүрөөк көңүл бурсак. Аял затын биз сыйлайбыз. Курманжан Датка энебиз, Сайкал, Кыз Сайкал, Канике энебиз дегендей. Аял заты келиш керек. Татыктуулар, билимдүүлөр, кесипкөйлөр, мекенчил эже карындаштарыбыз келиш керек. Ал жерде сөз жок. Добуш менен чечели. Бирок ушул жердегилердин бардыгы кайра келебиз, мандат талашабыз деген туура эмес. Балким бардыгыбызды жаман көрүп ататтыр. Рахмат. 5-чи микрофон. Рахмат. Улубай айтат го. Рахмат Сулайманов. Урматтуу коллегалар, мына жерде мыйзамда партия утуп келген партиянын 30% аялдар келет деген норма бул жерде бар да. Анан сунуш менен биз ар бир 4-чү болгондо ушул норма сакталбай калды. Бул ар бир 4-чү, 8-чи, 12-чи болгондо деле уткан партия 30% аял келет. Түшүнүп атасыздар, ошол то есть 3-чү, 6-чы, 9-чы депутат болот деген норма турат бул жерде. Боршайкомдун сунуштаган мыйзамында. А биз кече депутаттын сунушу менен 4-чи, 8-чи болгон менен ал сөзсүз бар. Биз кайра ордуна келтирип коюшубузга туура келип атат азыр. Эгерде ошондо 4-чи мындай түшүндүрөйүн, партия 10 мандат алдыбы, 4-чи менен 8-чи 2 аял келиш керек деген түшүнүк болуп атат да бизде. Жок, 3-өө келет экен. Ошондуктан сиз сунушуңузду кайра тартып койгонуңуз, партиянын ичинде аялдар сөзсүз 30% келиш үчүн ал ордуна эле кайтарып койгонуңуз туура болот. Башка жол жок экен. Мыйзамда ошондой. Нурзан Карманбетова, сиз түшүндүрүп койсоңуз, мына 65-чи статьяда турат бул. Комитеттин позициясы кандай? Комитет кече күнү 4-чү деген, ар бир 4-чү деген чечимди колдоп өткүздүк деп мына
Азыр эми талаш Ошону тактап койсоңуз кандай болуп чечилет? талаш мындай болуп калды. Азыр эң кыска жолу депутат өзүнүн сунушун тартып коет. Жабабыз, добушка жөнөтөбүз. Бүттү. Бир эле ушул маселе. Биз азыр 4-8 кылсак деле Sunuş bergen депутаттын oyunu угалы Токтомамбетов депутат. Процедурный ага чейин 4-нчү микрофон. Талат Турдубаевич, Алтынбек Турдубаевич туура айтып атат да. Мыйзамды өзүбүз кабыл алып бергенбиз 30%тен кем эмес деп. Ошого придерживаться этиш керек да. Кайсысы өтсө деле 30% аял заты келиш керек деген норманы биз кабыл алганбыз да. Ошол норманы кармашыбыз керек. Болду ошол эле. Мен айтып коеюн мырзаларга. Кээ бир мырзаларга караганда көпчүлүк айымдар сөзгө бекем, анан убадага туруктуу да. Анан жогорку кеңешти украшает. Келсин, эмнесине кызганып атабыз? Бешинчи микрофон. Урматтуу төрага, мен каршымын. Мен өзүмдүн оюмда калам. Себеп дегенде мындай түшүнүп койсоңуздар, азыр эгер 4-30% десек, анда жаштар бар, андан кийин бөлөктөр бар, анда келгенде анда биздин моуреки немен закондун эле кереги жок болуп калат. Мындай эсептеп көрсөңөр баарыңыздар ойлонуп. Бөлөк улут бар, оруллар бар, немелер бар, анан алардын баарын кошкондо эмне жалаң аял үчүн кылга, анда биякты аялдарга берели, баарын эле полностью жогорку кеңешти аялдарга берели. Жанагы урматтуу депутат Ормоновдун немесин колдойлу дагы, лучше биз берки аялдар кетсин, биз 4-үнчү эркектер болгонубуз жакшы андан көрөк. Рахмат, 3-нчү микрофон. Мавлянова. Эми 30 жылдык биз көз карандык мамлекетибизде мына канча жылдан бери араң дегенде 30% квотага жетишкенбиз. Азыркы күндө бул мыйзам долбоору бизди артка түртөт да. Жалпы парламентте алганда 30% чыкпай жатат, туурабы? Нуржан Карманбековна, туурабы? Биз бул 30%га биз көптөгөн жылдар бою күрөшүп жетишкенбиз. Эми бүгүнкү күндө азыр 30% калып атат, жакшы экен, туура экен деп мындай жакшынакай тосмонун артында бул туура эмес болуп атат. Жалпы 90 депутат алганда 30% чыкпай калып атат, урматтуу коллегалар. Ошондуктан биз аялдар сунуштап атабыз, ар бир 3-чү партиялык тизме менен 3-чү аял болсун. Ошондо дагы 20% эле аялды камсыздайт экенбиз. Биз келебизби, башка келеби, жалпы аял заты келген жакшы, аял заты үйдүн куту. Мына көп маселелерди көтөрөбүз. Бүт үйдөгү социалдык маселени жакшы аялдар түшүнөт. Бүт мыйзам долбоорлорду карасаңыздар, ушул багытта аялдар көп көтөргөн ушул маселелерди. Ошондон келгенде артка кетпейли, алдага кетели. Жок деген ошол биз жетишкен 30% кармап сактап калалы, жок дегенде. Жок деген 20% сактап калалы, жок дегенде. Ошондуктан урматтуу коллегалар, ар бир 3-чү аял деген биринчи президенттин сунушуну колдой бериңиздер кайрадан. Өзүнчө добушка коюңуздар. Рахмат, урматтуу коллегалар. Депутат Садиковдун сунушун добушка коем. Жанакы суроолорду талкууну токтотуп, добуш берүүгө өтөлү деген. Бул маселелерди добуш берүү менен чечебиз. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул. Макул басып калды. Добушка өтөлү. Макул 67 каршы 1, сунуш өттү. Суроолорго жана талкууга негизи маселе алынды, добуш берүүгө өтөбүз. Дагы урматтуу коллегалар, бир 10 мүнөт депутаттардан сунуш келди, өзүбүзчө бир талкуулоо кылып алсак, жабык режиминде. Анткени талкуулоочу маселелер болуп атат, ички маселелер боюнча дагы. Ошондуктан аппарат камсыз кылгыла.